Токтогулдун көлөмү кыш башталарда 12,3 миллиард куб суу болчу. Бүгүнкү күндө 11,9 миллиард куб суу болуп атат. Уже сработкага кеттик. ТЭЦ Бишкек болсо бүгүнкү күндө баягы пландаштырылган 420 мегаватт өбөткө менен келатат. Ошол учурда бир айтып кетет элек, Кыргызстандын область шаарларына коюлган лимиттер, чектөөлөр баягы ашымча менен колдонуп кетип атат. Бүгүнкү күндө переборубуз 767 миллион киловатт-час перебор менен келип атабыз. Ошону мен азыр ушул учур менен пайдаланып туруп айтып кетет элек, биздин калкыбызга, биздин электро пайдаланчу компанияларыбызга үнөмдөп колдонуш керек. Үнөмдөп колдонсок, ушул лимиттерге кирсек, биз энергосистема кыштан жакшы абал менен чыгып кетебиз. 1-ноябрга чейин пландаштырылган бул жылкы ремонттор толугу менен аяктады. 1-ноябрдан эч кандай өчүрүүлөр жүрбөйлү. Кээ бир жерлер менен баягы аварийный болуш мүмкүн. Перегрузга карата в целом мындай веерный отключение болбойт. Ал жагынан айтып келатабыз, аны дагы эле айтып атабыз. Бирок үнөмдөп пайдаланыш керек. Салыштырганда былтыркы жылда суткасына былтыркыга караганда быйыл 2-3 миллионго киловатт-час көбүрөөк коротулуп атат электр энергия. Ушул жагынан азыр иштеп атабыз. Ошондуктан биздин баягы акылдуу эсептегичтен алынган потребительдерге чектөөлөр киргизип атат. Кээ бир потребительге баягы тек условия киргизилип атат. Незаконный подключение электроотоплениялар өчүрүлүп атат. Потребительдерде кыскача ушундай маалымат.